Негизи балалуу боло албай аткан айымдарыбызга аябай көптөгөн жакшы жыйынтык берип атат. Эми бул жөн гана себепчи биздин тампонубуз Нож фаналах берет. Бул Куран аяты негизинен келген чөптөрдөн жасалган дары болгондугуна байланыштуу бунун ичинде черный тимин, кысталхин жанагындай керектүү биздин жакшы составдары бар чөптөрдөн жасалат. Ошон үчүн эч кандай противопоказания, побочкасы болбойт. И боюнда бар айымдарыбыз, мисалы жакында эле 20 жыл боюнда, 21 жыл боюнда болбогон айымыбызга бул каражатыбызды бергенде бир айдын ичинде Аллахтын каалоосу менен боюнда болду. Албетте булар жөн гана себепчи. Биз интегративный медицина болгонуна байланыштуу бизге одновременно демге да келет. И биз медициналык жактан керектүү капельница, свеча, дары дармек, витаминдерди салып беребиз. И андан сырткары буну одновременно колдонуп дагы аябай жакшы жыйынтыктар болуп атат. Урматтуу айымдар, боюнда болбогон айымдарыбызга мен кайрыларым, буну эч кандай коркпой эле колдоно бериңиздер. Себеби биздин молдо байкелерибиз айтып коет, көз назар сыйкыр дуанын айынан дагы адам органически кыйналат, но неорганически болот деп. Ошон үчүн бул эки тарапка да колдонулат. Органически жакшы эффект болот, ал эми неорганически жанагындай жаман көз тийүү, назар дегендерге дагы бул канчадыр бир процент таасирин сөзсүз берип жатат. Биздин Сенамед клиникасында атайын моундай автоклавка салынган, мындайча айтканда стерильный таза тампондорду кыздарыбыз атайын жасап, моундай пакетчиктерге салып, буну стерилизовать этип, анан кийин айымдарыбызга колдонгонго берип атат. Биз азыр буну ачып көрсөтөбүз. Бул негизи бардыгы стерильный болгон үчүн бир четин эле ачабыз дагы бир штук тампонду алабыз. Алып коебуз дагы. Моундай кысталхин №1 деп коет. Биздин клиникага келсеңиздер, кыздарыбыз кенен маалымат берет. Буну биз кантип колдонобуз? Биринчи баарын даярдап алгандан кийин крышкасын ачабыз дагы. Ошого өтө көп толтурбайсыздар. Себеп дегенде толгондо тампон салынганда ашып кетиши мүмкүн. Биринчи жыныс кыныбызды тазалап жууп, буну моинтип туруп 1 минутта же 2 минутта кармап турсаңыздар, бул крышкадагы майды бүт соруп алат дагы, бул тампонубуз уже койгонго даяр болуп калат. Аны алабыз дагы, биз атайын моундай стерилдүү тампонубуз майды уже соруп алды. Андан кийин жыныс кынга тереңирээк кылып коюп койсоңуздар болот. Атайын аптекада каражаттарыбыз болуп атат, тампондор, бирок алардын жибинин кыска болгонуна байланыштуу арт жагында калып калат дагы, бизге келип алдырып кетип атышат. Бунун биздики узун болгон үчүн бул үй шартында аябай жакшы колдонгонго жакшы мындай мүмкүнчүлүк болуп атат да биздечи. Буну алып туруп кынга салат дагы, 4 саат, 6 саат кармайт дагы, и боюнда барларга болбойт. Ошон үчүн тезке салып, айымдарыбыз бир сыйра текшерип алып салса аябай жакшы болот.